Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев жана депутаттар Эльмурза Сатыбалдиев менен Бактыбек Сыдыковдун Белоруссияга болгон иш сапарынын алкагында мурдагы качкын президент Курманбек Бакиев менен жолуккандыгы социалдык тармактарда айтылып, катуу сынга кабылды. Депутаттын ыйгарым укуктары ушундай жолугушууга жол береби? Деги эле бул жолугушуунун мыйзамдык, моралдык жагы кандай болот? Жогорку кеңештин депутаттарынан сурап көрөлү. Кеттик анда. Эми бул мен ушакпы же аныкпы билбей атабыз да, туурабы? Мен бул нерсеге баягы Самаркандан саман учуптур десе, саман өртөнүп кетиптир дегендей болду. Сиздин кесиптешиңиз Эльмурза Сатыбалдиев ырастабадыбы, жолуктум деп? Качан ырастады? Мен көргөн жокмун. Кактус басылмасы. Бул нерсени мен мындай эле жооп берет элем да. Кандай барып чай ичишет, кандай барып ымалалашат, өзүлөрүнүн абийиринде. Бирок бүтүн кыргыздын жүзүнө канча ачып кеткен, кыргыз мамлекети үчүн өтө жакшы эмес атты алып жүргөн мурунку президент ал элге жакшы жагынан таанымал эмес, жакшы жагынан из калган эмес. Мисалы мен барсам чайын ичмек эмесмин, болду, башкаларга мен жооп бере албайм. Эми негизи төрага официальный визиттерге биз кошо барып жүрөбүз. Чында эле ал минутасы менен жазылат, протокол менен жүрөт, ошол өлкөнүн протоколу менен жүрөт да, ошондуктан ал жерде жолугушууга чында эле эмеси болбойт, мүмкүнчүлүгү. Эми Эльмурза Ракиевич чында эле мурда генерал башкы прокурор болуп иштеген. Бул киши көптү көргөн киши, баягындай түрмөнү да көрдү, бийликти да көрдү, депутаттыкта мандаты бар. Ошон үчүн бул киши өзү чечет деп ойлойм мен, кимге жолугат. Анан баягы эми азыр бул органдарда иштебейт. Эми генеральный прокурор болуп туруп барып анан жолукса, анда чында эле мыйзамдын немеси болуп калат да, мыйзам бузуу болуп калат эле. Анан азыркы учурда бул политик, ошондуктан мен оюмча бул киши өзү чечкен болуш керек, ага мен баа бере албайм. Негизи эле депутаттын ыйгарым укуктарында барбы? Официалдуу иш сапары менен барганда пландан сырткары жолугушууларга барууга болот. Неме жок, ага запрет жок да. Эльмурза Сатыбалдиев өзү да расмий түрдө билдириптир. Биз Белоруссияга депутат катары эмес, мурдагы Бакиевдин ошол качкын өзүнөн сурагалачы. Мен кантип комментарий берем? Ошол боюнча Өзүн коллегама бир эгерде бул боюнча биз ушунун мыйзамдык анан моралдык жагын сизден сурайлы деп атабыз. негизи тура элеби? моралдык жагында проблема бар, мыйзамдык жагында балким проблема жок, бирок моралдык жагында проблема бар. Муну коллеганын өзүнөн сурасаңыздар, өзү коллега бир кемеде жүргөн коллегаларга мен комментарий бергенден алыспын, өзүнүн чечими, бирок моралдык жагында маселе бар. Анан экинчи сурооз да бар эле. Бул боюнча маалыматты мен бүгүн гана уктум. Ал маалымат боюнча аталган кишинин өзүнөн сураганыңар туура болсо керек деген ойдомун. Мен ойлойм, муну эки жакка бөлүш керек да. Депутат, конечно, депутат, бул саясий ишмер, бир жагы. Экинчи жагы адам да. Ошол жактан кайсы жагынан караса. Себеби бул расмий иш сапар менен барды да Белоруссияга. Депутат катары барды. Депутат катары. Бирок ал расмий эмеден тышкары, программадан тышкары адам да көчөгө чыккандан кийин, туура. Мен ойлойм, бул жерде эгер расмий жагынан караса, конечно, жанагы саясий жагынан караса, конечно, бул ар бир депутат өзүнчө саясатчы, ал өзүнүн мнениясы бар, позициясы бар, ошого жараша иш кылат деп ойлойм. А как адамгерчилик жагынан барып кабар алып же болбосо чакырган болсо, чайын ичкен болсо, мен ойлойм, бул ар бир адамдын өзүнүн иши да. Ар бир адам өзүнө жооп бериш керек. Мен ойлойм, Эльмурза Сатыбалдиевич ал өзүнүн эмесин билдириптир. Бардым, ушундай деп айтып коюптур. Бул позициясы, анда сыйлаш керек. Мен ойлойм, ошондой деп ойлойм да. Мындай саясатташтырып эле эме кылыштын кажети барбы, жокпу деген сөздү айткым келет да. Бул ар бир адам өзүнүн позициясын, депутат барган болсо өзүнүн саясий позициясында, адам позициясында билдирди. Ага өздөрү жооп берет.
Жок, андай укуктарда, ыйгарымдыктарда так жазылган эмес да. Болот, болбойт. Бирок керек болсо даже любой кылмышкер менен жолукса болот. Түрмөдө ошо. Но моралдык жактан караш керек. Бул юридикалык эмес. Юридикалык норма андай тоскоолдукту кылган эмес, моралдык жактан караш керек. Моралдык жактан сиз кандай баа берет элеңиз? Эми мен жолукпайт элем, себеби бул киши күнөөсү менен канча киши каза болду да. 100 киши каза болду. Мына ошон үчүн моралдык жактан менимче бул туура эмес. Деги эле бул жолугушууну кандай бааласак болот? Эмнеден кабар берет? Эми кандай бааласак болот? Эми эл өзү бааласын, себеби депутаттарды эл шайлайт да. Ошон үчүн алар бааны бериш керек, эл шайлоочулар бааны бериш керек. Мага берген сурооңуздар бул кандай деп ойлойм, бирок туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мен эгерде комментарий берген болсом, ал адамдардын өзүнүн кыймыл аракетине, же болбосо ким менен жолугушат, ким менен кандай мамилеси бар, моралдык укугу барбы, же мыйзамдуулугу кандай болот дегенге мен коллегаларыма эч кандай комментарий бербейм. Себеби дегенде алар эми өздөрү деле тасыктап айтып атышат, кээ бири жолуктум деп атат, кээ бири жолукпадым деп атат. Ар бир адамдын өзүнүн жанагы инсандык мамилеси болушу мүмкүн. Анан кийин анысын эми мыйзамдуу жактарына же жанагы инсандык мамилелерине аларды мен комментарий бербей эле коеюн. Туура эмес болуп калат. Себеби дегенде эми биз коллегаларыбыз бардыгыбыз бир укуктабыз, бардыгыбыз бирдей депутатпыз. Анан кийин бул туура жүрдү, туура эмес жүрдү, туура сүйлөдү, туура эмес сүйлөдү деген сөзүбүз бул туура эмес болуп. Өзү депутатта ушундай ыйгарым укук барбы? Чет жакка расмий иш сапар менен чыкканда пландан тышкары жолугушууларга барууга? Пландан тышкары биз мигранттар менен жолугуп эле жүрөбүз. Ал жерде биз эми сөзсүз мигранттар менен жолугабыз деп биз пландарга же башкаларга күн тартибине коюлбайт деле. Бирок бизге мигранттар кайрылат, ушу мекендештерибиз кайрылат. Ар бирине сөзүнө, ар биринин суроолоруна жооп беребиз, ар бери менен жолугабыз. Ошолор деле кээде ушун жанагыдай неформалдуу түрдө жолугушуу болуп калышы мүмкүн. Анан кийин кээде эми бул жанагы мигранттар менен жолуккан болсок, эгердечи биздин ушу мекендештерибиз менен жолуккан болсок.